Barыңыздардын көңүлүңүздөргө жана үй бүлөңүздөргө тынччылык каалайм туугандар, бар болуңуздар. Назарыңыздарда Семетей баяны көрсөтүүсү. Бүгүн мен сиздерге 27-чи чыгарылышты китептен көркөм окуп жана айтып баяндап бермекчимин. Эмесе кепти токтогон жерден улайын. Ошентип Семетей Көбөш менен Абыкенин согушунан жеңүүчү болуп чыкты. Бул согушта бир топ эл өлдү туугандар. Далай эл өлдү туугандар. Баягы Семетей менен ыргылжың болуп согушкусу келбей, бирок Абыке менен Көбөштүн камчысынан коркуп согушкандардын бир тобу Семетейге багынып берди. Ал эмес 40 чоро багынып берди. 40 чоро багынганда Каныкей алгач кырып салалы деделе. Бирок Бакай 40 чоронун жанын сактап калды. Каныкей Семетейге мындай сөз айтты. Ай балам, бул 40 чоро сага эми эл болбой калды. Мунун кээ-бирин тетигил Кангай кайда, кээ-бирин Эртиш кайда, кээ-бирин Алтай кайда, кээ-бирин Какан кайда, бирин айда Эренге, бирин айда бийгинин Теренге. Ушинтип чачып булардан кутулбасаң болбойт балам деп айтты эле. Бирок бул сөзгө Семетей көңүл бурган жок. Тескерисинче 40 чорону Манастан калган баягы чоң ордону кайрадан түптөп мына ошол жака 40 чорону киргизди. 40 чоро казы кертип, жая жеп, жыргап, куунап жашап калды дейт. Бирок 40 чоронун ичинде баягы Абыке менен Көбөштүн инилери Адыбай, Көлбай, Чыйбыт, Кочкорлору бар эле. Булар 40 чорону улам кытыгылап, эй, бул деген керек болсо чоң атасы Жакыпты өлтүрүп койгон Семетей. Бул деген керек болсо тетигил Абыке менен Көбөштөй болгон агаларын өлтүрүп койгон Семетей. Бул тетигил Манастын баласы Канкор Семетей. Мунун апасы да соо эмес. Манастын койнуна жатпай билегин жара сайган неме? Силерди бул баары бир соо кылбайт деп муну ушинтип шыкап 40 чорону бузуп жатты. Семетейдин болсо мындан кабары жок. 40 чорого келип, тетигил Бейжинде Каспаң деген тоо бар экен. Алтын чыккан бир тоосу бар. Андан кийин чаяла турган тоосу бар. Бейжин мына ушундай 3 тоонун ортосундагы кала экен. Ал жерде дейт, илгери атам Бейжинди чапканда, ошол жерде тагына минип башкарганда, бул жактан барган аскерлер ошол жактан катын алып үй бүлө күткөн экен. Алардан керек болсо Таргана деген бир улут калыптыр. Салалык деген дагы бир улут калыптыр. Ошолордун теги кыргыз деп мына ошондон бери иликтеп, жиликтеп атамдын өчүн аларга азыр Кытайда бирдай ер калбады, Коңурбайдан башка деп мына ушунун баарын санап жүрдү дейт. 40 чорого муну эле айтып тим болбостон Семетей Чубак Баатыр жөнүндө дагы тарых таржымал укканын, анын ким колдуу болгонун даректетип, Чубактын өчүн аламын, Чубактын кунун куюмун керек болсо деп муну ушинтип айбат көрсөтүп турат. Эми туугандар, Семетей минтип тура турсун, таластагы бийлигин кыла турсун, мен сиздерге Чубак Баатырдын баянын айтып берейин, андан кийин кайра окуяга кайрылабыз. Чубак Баатыр көрсө туугандар, тетигил Манас атабыз Коңурбайга 7 күнгө уруксатты берип салып, өзү байкуш жарадар. Ал 7 күндүн ичинде тетигил ички Кытайдан шып шайдары келип калып, Алмамбет алаканын шак коюп көчүктү жерге так коюп Манастын алдына келип, 7 күнгө уруксатты неге бердиң Манас деп муну ушинтип өкүнүп турганда, алыстан Кытайдын колу катуу аалам жарып кыйкырып калды дейт. Ошондо көрсө Шыпшайдар деген мергени келген экен. Саякбай атабыздын вариантында муну Кожо жаш деп коет туугандар. Ал эми Сагынбай атабыздын вариантында бул Шыпшайдар аттуу мерген. Бул мерген Алмамбеттен 6 ай дагы нарагыраак аждардын окуусун окуп бүткөн экен. Мына ошол Шыпшайдар анан кийин тетигил ит өлбөстүн чөлүндө катуу согушта аңдып туруп Манастын баатырларын бирден терип таштады дейт. Баягы Алмамбет оккучат, Сыргак оккушту, Сереге оккушту, Бокмурун оккушту, Көкчө оккушту. Ошолордун катарында Чубактын тас жүрөгүнө аралай ок тийгенде Чубак Баатырдын байкуш башы
ыңдың болып кетті дейді. Көзі қараңғылай түсті. Bir қылшайып қараса, артында қырғыздың қолы қырылып жатады. Нарағынан қиқырған үн, бұл жағынан бақырған үн, нар жақта біреуінің қолы сынған, дағы біреуге найза тиген, дағы біреуінің қылыш шылған, мұны шындай қан аралаш, чуақтың болса бүткен бойы қан. Байқұш құлағы бірде ұқса, бірде ұқпайды. Башы зыңырап, көзі қараңғылап, чуақ мұны шында қату қорып қалған дейді. Мұны шо қорққан бойдан атқа қамшы салған дейді. Туғандар ошол жерден баштап сіздерге мен кітептен оқып берейін. Тыңшап тұрыңыздар. Мына мындай дейді. Қақаншындың бейжінде қатылған жандың бар өліп, елбей жейрен қан өліп, боқ мұрында өліп. Мұны шул чоң азатты естеген сайын жүйдің бошап кетіп туғандар қақанға барып қайрылып, қабылан атам қош өлген қайрандардан айрылып, Аққұла оққоң ұшырып, Алманбет шейіт кешіріп, сырғақ серек шереліп, Байчуро бозуылы аяр, балбандар тең өліп. Ақбалтай нер чуақ, чыңғырғындың ішінде, чындап алтай салышып, түсі суық қарағытайға түгенішіп қалышып, былқылдап қурай бышқанша, мыйзамдың гүлің ұчқанша, Алтайдан ашық толғыча, ерікпей алтай салышып, арсландай чамынып. Арслан чуақ ергөк жал, ит өлбөстің чөлінде Қытайлардың барабан туырасынан тарттырып, қалайман ұрыш болғанда шып шайдарғың аттырып, одан бұлыт тұтылып, оқ жеп алып қан чуақ қорқақ болып құтылып. Баяғы жаңыл айтып кетті туғандар. Чуаққа оқ тигенде қату чоғып кетті дейді. Қараса бүткіл қырғыздың қолының бары қырылғандай сезіліп, қырылғандай көрініп. Ер өлігі тоу, ат өлігі зоу болып, мұны шынтып тұрғанда чуақ қату чоғычып құрып қалды. Ошанда көгалаға қамчырып, көк жал чуақ қанетсен тынбай қачып чауылдап, жарадар жері қауылдап, еті кетіп сөк қалып, қаны қачып ет қалып, қыл мұрыты шыйпайып, қиын дартқа жолығып, қылағар көзі қишайып. Кейде тілге келе албай, жарадарда бечара. Атынан оп құлап қала жаздайын деп, араң келе жатады, есмас. Мұны шындай өзін кейде жоғату еттейді, кейде қайры өзіне келет, ұшынтып чуақ келетад, қайран чуақ қанетеді. Көкмейге чалыш мейжінде бұрылып тарты ошында, бұ талас өңді жер таппай, бұйырғын қара құдайдың, бұ қырғыз өңді ел таппай. Ат боройын сыдырып, анжиянды қыдырып, кейбір адам кеп айтады. Бұл жерде митті атпай туғандар, баяғы чуақ дейді. Тетігіл Қытайдың ит өлбөстің чөлінен қамчыланып, көгаланы чапқан бойдан барадат. Көгаланы кейде башқарат, кейде есін жоғыт қойды. Ошол көгаланың үстінде ары шылқиып, бері шылқиып, бая жарадар неме, өзін өзі білбей қалат кейде дейді. Ошенті отыру ақыры, айрымдардан кеуғам, бұл Анжиянға кіріп кеткен. Анжиянға жеткенде Анжияндың сын жібеге, бұл чуақтың түрін сүрінен абдан чоғычыды да. Анамындай қараса чуақ жарадар екен. Ай, бұға деген уыдан чылап бергіле. Ушыл жерде мұның көзін тазала өлтіріп салады деп, ошол тындым қылып таштағанды уғам деп атады. Андан ары улайын. Кейбір адам мұны айтады, төгімбі чымбігін білет, ішендіріп шундай айтады дейді. Жана Анжияндағы сын жібек чуақты өлтіріп қойған деп, мұны шундай шундық кепті сүйіліп жүрет айрымдар дейді. Арқа болсаң 40 чора, Анжиянды чавамын, чуылғанды саламын, чуақтың құнын аламын. Айтылымыш чын болса, талаланған кеби бар дейді. Ары бери елдің оозында жүрген кеп бар деген сөз туғандар. Арслан чуақ көк жалым, далайды көрген жер бар. Мұны төгімбі чынбы кім білет, бір жаратқан бері білет. Уламадан уладым, бұттап алтын зер беріп, бұ чуақтың манисін кербендерден сұрадым дейді. Бұ Семетей жөн жүрбептір туғандар. Жанағын тип Қытайдың қабарын алыптыр. Бүткіл батырлар қандай өлген, ким атқан, ким өлтірген, мұның барысын Семетей тақтап, ананда қарабайсыздар ба. Бұттау алтын пұл беріп дейді, зар белу алтын беріп, ар бері өткен кербендерден сұрадым чуақтың манисін дейді. Мұндан ары улап кете берейін. Кербендердің кейсі мұны айтады, жанға шайған шунды айтады. Көгаламенен желігіп, көк жалың чуақ елігіп, дарманға чуал кетіп, жарадан сүйшін қан кетіп, сай-сайлап сөгі біріндеп, ұстыққан сөгі зерілдеп. Қара қылған тоқой жоқ, қараң қылған ноғой жоқ, дарманға чуал кетіп, қайран чуақ қан етеді. Марғалаң кірді дәуқтым, марғалаңдан малавет,
Баштатадан өчі бар, оорулуу болгон адамды малабек кармап алды дейт. Күйдүргү уудан көп салып, ошол тындым кылып салды дейт. Эми айрымдар мына мындай сөздү айтат экен да туугандар. Тетигил Маргалаңды башкарган малабек кармап алуу ошол эле тындым кылды болуш керек. Муну депчи. Эми ындан ары улай берейин. Туш-тушка кеткен изи бар. Аяшатам чубактын артыкча кууп олтурсак түгөнбөгөн иши бар. Төгүмбү жалган ким билет, бир жараткан бир билет. Изи түшкөн Маргалаң, Маргалаңды чабамын, чубактын өчүн аламын. Кээ бир адам кеп айтат, айдай сары талаада өктөп чубак олугуп, Самарканга жолугуп, айдай сары талаада Самаркан кармап алды деп, жол үстүнө сүйрөтүп, таңкыттарга жарды деп. Кээ бир адам муну айтат, киши шеңгис шумда айтат, Самаркандын шаарына заман акыр саламын, арка болсоң 40 чоро, чубактын өчүн аламын. Андан нары кечээ будуру керүүдө, мунарык тарткан талаанын бери чети керүүдөн, айдай сары талаанын түгөнгөн бери четинен Кокондун каны Козубек талаадан кармап алды деп, ошо жерде чубактын башын кесип салды деп. Кээ бир адам муну айтат, кемелиме келбесем, кечикпей өлүп калбасам, Коконго кордук саламын, аяшатам чубактын койбой кегин аламын. Кээ бир адам муну айтат, ок жаңылы бер чубак, ооздон кара кан кетип, кабыландан ал кетип, каңгыраган бойдон кан чубак, көөдөндөн кара кан сийип, ат буроюн сыдырып, көөнө турпан кең барбар, кереге жактан жол жүрүп, бос талааны кыдырып, бос мазарды жакалап, улама мындай кеп айтат, ошо чубак атабыз кумарыктан кечти деп. Карабактан кыдырып, көмкөрүлгөн урчуктун, тоорактуу тумшуктун башы менен кыдырып, мунарыкты тээктеп, жаман сууну жээктеп, кайран чубак канетет. Кашкар кирди деп уктум дейт. Тетигил турпан кашкарларга кирип кеткен болчу деп угабыз чубактын. Айрым адамдар мына мындай кепти айтат экен дейт. Ушу турган кашкарга мен тополоңду саламын, аяшатам чубактын токтотпой өчүн аламын. Эми карасаңыздар туугандар, ушул чубак баатыр жөнүндө эле кино тартса, кандай укмуш фильм жаралмак. Анын башынан эмес, тетигил ит өлбөстүн чөлүндө катуу чабышта чубакка ок тийип, ок тийгенден кийин келе көргөн күнүн тагдырын кино кылып тартса, не деген укмуш фильм жаралмак туугандар. Эми көрсөтүүнү андан ары улай берейин. Ошентип туугандар чубактын тагдыры мына мындай болгон дейт. Бул чоң казаттан катуу ок жеп анан качканда ушул Кашкар тараптанбы, Маргалаң тараптанбы, Коконбу же Анжиянбы, мына ушул тараптан ошол жердин башкаруучулары көрүп, чубакты сактап калганын ордуна уу берип өлтүрүп койгон деген сөз бар экен туугандар. Эми кепти андан нары улай берейин тууган. Ошентип Семетей 40 чорого айтты, тетигил Кытайга барабыз, атамдын өчүн алабыз, баатырлардын кегин алабыз, муну ушинтип кайрадан Кытайды чабабыз деп муну ушундай кепти сүйлөгөндө 40 чоро кытайып турган экен көрсө. Эртеси тетигил Чыйбыттын сөзүнө, Кочкордун сөзүнө, Адыбайдын сөзүнө кирип, анан 40 чоро качты дейт. Бая Семетей оюнда жок. Бул атасын тартып айкөл неме, бул 40 чоро качып кетет деп эч ойлонгон жок дейт. 40 чоронун качканын эртеси күнү анан түш шашкеде угуп алып, нары бурулду минип, баягы ак олпокту кийип, сыр найзаны алып, зулпукор кылычты кынына салып анан кийин чыкты дейт артынан кууп. Семетей Алабелди ашты дейт. Алабелди ашып, суу самырга түшүп, караколго кирип, андан жүрүп олтуруп, кызарттын белин ашып, анан Кочкорго жеткенде, булардын артынан кууп жетип келди дейт. Ошол жерге 40 чоро өргүгөн экен. Булар тетигил Кытайга, Коңурбайга кире качалы деп муну ушундай ой кылышып. Себеби Адыбай, Көлбай, Чыйбыт, Кочкорлор айтат да, силер баягында Көбөш канкенин эмчегин жара чаап, Манастын ордосун талап, казынасын тонап кеткенде, Көбөшкө арача түшүп койбогонсуңар. Силерди баары бир Семетей кечирсе дагы канкей кечирбейт. Барыңды бирден көзүңдү тазалайт. Тетигил Жакып чоң атасын аяган жок. Тетигил Көбөштү Абыкен аяган жок бул. Анан силерди аяп коебу деп мына мындай сөз айтканда, бая 40 чоро чың көрүп, анан качып чыккан экен да. Ошол анан Кочкорго жеткенде артынан келип
Семетей буларга жалбарып атат. Айланайын 40 чоро дейт. Мен бу кардан чыкканда тоодакты кууп жеп келдим. Тооң менен 40 чоро карам болор деп келдим. Эми карап турган 40 чоро өлтүрмөк болдуң өзүмдү, чукмак болдуң көзүмдү дейт. Анткени барып жалбарды. Атым тартуу, айнанайын 40 чоро. Керек болсо жаным тартуу силерге. Кетпегиле, элге журтка шермендек кылбагыла. Манастын 40 чоросу Семетейге жолобой кетип калды деген сөзгө мени калтырбагыла. Өзүңөр да уят болбогула. Тетил Коңурбай укса, каткырыктык калың салып күлбөйбү? Душманга шылың болбойбузбу? Бөлүнсөк бөрү жеп кетпейби? Бөлүнүп кетти кыргыз деп көрүнгөнгө кеп кетпейди деп баягы Бакайдын сөзүнө чейин айтып көрдү. Бирок 40 чоро болгон жок. Тикелешип турушуп, согушка даярданышып, бая Семетей жалбарып жатканда булар жамгыр кылып, жаа тартып, мөндүр кылып ок атып баштап калышты. Семетей ушундай шыркыраган октор келип атса дагы жалбарып турду. Бирок тетигил 40 чоро көнгөн жок. Найза сунуп, кылыч көтөрүп, тетигил Семетейге жабыла беришти. Мына ошондо мына мындай сөз айтып турат. Айнанайын 40 чоро дейт. Эми жетим кыл чайбас түрүн көргөн соң өрттөй көзү жайнады. Эми тетигил 40 чоро мага кыл чайбайт экен деп үмүтү үзүлдү дейт. Кызырлуу шердин тукуму туткабы жаман кармады. Каалгадай кашка тиш бала төрө жетимин качырата чайнады. Каар көзгө көрүндү. Каалгадай кашка тиш дегенде жетимдин таруудайдан бөлүндү. Асынганы алеңгир жаа сыр жебе, эми салатан кеме. Теңиздин уулу чиркинең дейт. Эми теңиздин уулу чиркинең деген туугандар бул Манастын, Айкөлдүн, Баатырдын уулу Семетей деген сөз да. Тегерете карабай, теги жанын аябай, асмандан түшкөн боз кисе. Аны белге курчанып, канатасы Манастан калган Зулпукор кармап алып сабанан сууруп алды кабынан дейт. Эми катуу баягы жини чыгып, Семетей эми каарданып, тетигил 40 чоронун биринчиден айтпай дебей качканына, Семетейди сатканына, болгондо дагы тетигил Коңурбайга качабыз деп жөнөгөнүнө ушунчалык намыстанып заар чыгып кетти дейт. Алтын жаак айбалта такымында жетимдин Манастан калган сыр найза оң жагында көрүнөт. Алтынданган жаңгалта көрсө көңүл бөлүнүп, көк жалдын уулу жетимиң опол тоодой көрүнүп, алтын кемер курчанып, айдай бетин нур чалып, күмүш кемер курчанып, ошондо күндөй бетин нур чалып. Назарланып, сурданып, чечекей жайнада ченебеген жетимдин кан ичмеси кармады. Найзалап турат 40 чоро. Тай бурулду бир салып, найза сунуп айкырып, Манаста ураан чакырып. Эми бул Нарбуурул деген атынын бир аты Тайбуурул туугандар. Муну дагы эсиңиздерге салып коеюн. Ошондон кийин Манаста ураан чакырып алып, бул катуу согушка кирип кетти дейт. Жети жерге орнотуп Манастан калган желегин. Эми кирди жетимиң жеткен жерин сойлотуп. Ардактуусу 6 туу 6 жерге орнотуп, айдап кирди жетимиң адегенде сойлотуп дейт. Ошондо булунан баягы 40 чоро менен катуу согушуп, 40 чоронун бирин калтырбай баарын кырды. Ал эмес тетигил 4 агасы Абыке менен көбөш өлүп калбады беле. Ошол Чыйбытты, Кочкорду, тетиги Адыбайды, Көлбайды бүт баарын ошол жерде өлтүрдү дейт. Өлтүрүп, анан Кочкор менен Чыйбыт Адыбай Көлбайга өзүнчө көр кастырып аны Кочкорго койду дейт. Ошол жердин аты Кочкор аталып калды. Анын Кочкордун жанында дагы бир жер бар дейт. Ал жердин аты Чыйбыт дейт туугандар. Андан соң мына минтип катуу кагылыш болуп 40 чоронун бар өлгөндөн кийин Бакай жетип келди дейт. Бая Семетейдин 40 чоронун баарысын кырып салганын көрүп, бир чет ушунчалык жашыды дейт. Байкуш көздөн аккан жашы сакалына чейин жетип, ушинтип кайгырып турду дейт. Бул жерде 40 чоронун ичинде качпайм дегени да бар эле, ыргылжыңы да бар эле. Бирок баарысы илгери биз Манасты сатып, Манаска берген антыбыздан аттап кеткенбиз, Семетей баары бир өлтүрөт деп баягы Чыйбыт, Кочкор жана башкалардын айткан сөзүнө арып алып кетип анан кийин тарс качып кетишип атпайбы? Бунун ичинде Ажыбай бар эле, жана башка бүт баары бар эле. Ошентип Манастын 40 чоросу өлдү дейт. Анан Бакайдын акылы менен 40 катар жерди ойдуруп, тетигил Маргалаң Кокон Анжияндан атайын усталардан алдырып,
40'ына 40 күмбөз салдырып, мұны шынтіп қочқорға 40 чороны қойды дейді туғандар. Эми кийинки окуя кандай уланат, аны боло турган алдыдагы көрсөтүүдө айтып бермекчимин. Бүгүн баарыңыздарга жакшылык тилеп коштошоюн тугандар, бар болуңуздар.